Назарыңыздарда кала жаңылыктары. Бишкек шаарынын мэри Кыргыз Республикасынын өкмөтүндө брифингде 5-этап менен баш калаада төмөнкү иш-аракеттердин түрлөрү ишин баштайт. Республикалык штаб тарабынан айтылгандай, 5-этап менен төмөнкү иш-аракеттердин түрлөрү ишин баштайт. 1-июндан тартып соода сатык чөйрөлүүсүндөгү иштин баардык түрлөрү. 2, калкты тейлөө кызматтары тармагындагы иштин баардык түрлөрү. 3, аудит жана консалтингтик компаниялар. 4, жарнама агенттиктери. 5, туристтик жана эс алуу жайлары. 5-июндан тартып 1, бала-бакчалар, 2, билим берүү борборлор. 8-июндан тартып ички рейстер Бишкек-Ош каттамы күнүнө 1 жолу. Мындан тышкары төмөнкү багыттар боюнча айрым чектөөлөрү калтырылат. Алар маданий, спорттук, илимий, үй-бүлөлүк, эскертүү жана массалык иш-чараларды өткөрүү. Көңүл ачуу жайлардын ишмердүүлүгү, интернет-клубтар, түнкү клубтар жана башкалар. Кинотеатрлар, соода борборунда тамак-аш кордтору, балдар оюн зоок жайлары, автобус, микроавтобус аркылуу шаарлар аралык жана аймак аралык жүргөнчүлөрдү ташуу. Урматтуу шаардыктар, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар үчүн бет каптагынып, санитардык норманы сактап, кырдаалга жоопкерчилик менен мамиле жасооңуздарды суранабыз. Бишкек сүйүктүү шаарыбыз.